Бүгүнкү темабыз өзүнү тануу. Эмне себептен биз биринчи өзүбүздү таанып түшүнүп алышыбыз керек э? Эгерде биз өзүбүздү таанып түшүнүп албаган болсок, бизде жашообузда көптөгөн эмнеге менин жашоомдо эле ушул нерселер жарала берет деген сыяктуу толтура суроолорду өзүбүзгө беребиз э. И вот эми караңыздар, баары вроде бы биз мына азыр жашап атабыз вот ушул кычырыбыз келип атат, бирөөгө таарынып атабыз же болбосо коркуп отурабыз айтор вот кандай бир сезимдер менен жашап келатабыз да ар бирибиз. И здесь кээ бирки учурда ушул коркуу сезим же болбосо вот это вот таарыныч жек көрүү бул биздики эмес, биздин ата энебиздики дагы болуп калышы мүмкүн экен да. Себеби биз мына ата энебиз кошулгандан кийин андан кийин биз пайда болуп жатпайбызбы? И вот это вот ата энебиз кошулган убакытта алар вот это вот бири бириге болгон мамилеси кандай эле, апабыз атабызды кааладыбы эле, боюда болуп калганда бизди кааладыбы же мындай айтканда незапланированный ребенок болуп калдыбы, бизди каалабады, но биз бүтүп калдык деген сыяктуу. И ушул нерселер дагы биздин жашообузга, биздин вот это вот характерибизге, биздин аракеттерибизге дагы, ушу биздин состояниябызга дагы ушул нерселер дагы таасир берет экен да, элестетиңиздер. И вот, например, бизде вот кантип зачатие болгон атабыз менен апабыздын мамилеси экөө кандай болгон, апабыз атабызды кааладыбы же болбосо вот кээ бирки учурда зордоо, как бы насилие эле болгон сыяктуу эле ушундай эле болуп калдыбы же болбосо ата энебиздин вот это вот бири бириге болгон мамилеси сонун эле болду, но алар бизди күтпөдү. И вот как бы биз боюнда бүтүп калдык. И здесь как бы боюнда бүтүп калганда это элестетиңиздер, как сиз поездга чыктыңыз и сиздин билетиңиз жок вроде бы сиз поездга чыгып алдыңыз, но сиздин билетиңиз жок, и сизге проверка келгенде же сиз поезд жүрүп кетип атат, сиз түшүп калышыңызды билбейсиз же дальше кантип кетсем экен деген сыяктуу вот элестетиңиз, сиздин билетиңиз жок, сиз поездда кетип атасыз, азыр контролер келет, сиздин билетиңизди текшерсе, кана сенин билетиң, сени эч ким күтпөдү, сен эмне жүрөсүң бул жакта деген сыяктуу эле вот ушундай состояние болот да. Вот элестетиңиздер, это биз уже апабыздын курсагында эгерде бизди каалабаган болсо, биз мындай айтканда просто залетели, да? Нас не ждали, но мы появились деген сыяктуу ушундай ощущение болот экен да. Вот элестетип көрүңүздөр просто, да, вот как вот это вот влияет. И ушул нерсе кийинки биздин жашообузда да бизде өзүбүзчө эле өзүбүздү күнөөлүү сезим де жүрө берет экенбиз да. Эмне себептен кана билетиң, сени ким чыгарды деген сыяктуу. Мен азыр эмне деп жооп берем? Мени азыр түшүрүп салсачы или еще что-то такое, бир нерсе болсочу деген сыяктуу биринчиден здесь күнөөлүү сезим и коркуу сезим Вот көрдүңүздөр, откуда вот это вот у нас появляется? Күнөөлүү сезим, коркуу сезим. Это вроде бы биз болгону апабыздын курсагына кирген убакытта эле уже биз эки нерсенин ээси болуп жатабыз А дальше бизде эмне болот? Бизде уже жанагы формирование, биз апабыздын курсагында өсөбүз И вот даже ким көрөгөн болсо, өзүңүздөрдү вот это вот ордуга вот можете представить, да, вот эту вот картину. Уже ну хорошо, боюмда болуп калды, мен аны кааладымбы каалабадымбы, мен аны күттүмбү күтпөдүмбү, но уже факт, менин курсагымда бала бар. Эми аны эмне кылыш керек? Эгерде мисалы мен боюмда бүтүп калды и мен ал баланы күттүм, аябай күттүм но күйөөм менен конфликт жаралып жатат. Мен күйөөмдү жаман көрүп атам, жек көрүп атам, аны таптакыр көргүм келбей жатат, же болбосо кайненем менен, кайны журт менен кандай бир проблема болуп жатат. Мен ойлоп койдум, ушул балам болбогондо мен точно ушул нерседен ажырашып кетет элем, мен ушулардан кутулат элем, мен ушу келесоо менен таптакыр жашабайт элем, мындай эмес, мындай тойгозду уже деген сыяктуу бизде вот это вот ушундай сезимдер, бул менин сезимдерим. Но азыр мен силерге мисал кылып айтып берип атам да. Но менин ичимде, курсагымда балам бар. Ушул нерселерди менин курсагымда жаткан бала
баардык нерсени сезип жатат да. Здесь көрдүңүздөрбү, кээ бирки учурда бизде вот это вот эркекке же болбосо аялга же болбосо мына жакындарыбызга болгон вот это вот жек көрүү, нааразычылык каяктан пайда болот? Бул менин эмоциямды балам как губка сыяктуу курсагымда жатпайбы? Мени менен эмне болуп атат? Ушуну өзүнө сиңирип, соруп жатат дагы. Айтор вот это вот биз дене менен иштеп атпайбызбы кыздар, И вот это вот ребенок полностью вот это вот все чувствует, да, и ушул биздин сезимдерибизди ушинтип өзүнө сиңирип жата берет экен да. Же болбосо аборт кылсамбы, ушун менен ажырашып эле кетсем деген сыяктуу биз жөн эле аборт кылсамбы деп ойлоп койдук, но аборт жасабадык, И здесь уже вот азыр кыздар мен курсакта жаткан кезде айтып атамын. Бул бала али төрөлө элек. Понимаете? Аборт кылдырсам деп мен жөн эле ойлоп койдум, но аборт жасабадым, И здесь тоже балада вот это вот күнөөлүү сезим пайда болот. Эмне себептен? Эгерде вот мен пайда болбогонумда, азыр мен апамдын курсагында жатпаганымда, ушул апам менен атам урушпайт эле же болбосо апам ушинтип кыйналбайт эле деген балада уже күнөөлүү сезим башталат. И здесь еще вот это вот жагынуу процесси балага мындай айтканда уже небезопасно. Ал бала уже коопсуздук эмес да, биздин курсагыбызда жатканча өлтүрүп койсочу деген сыяктуу. Мы же прямой посыл вот такое делаем, ушуну жок кылуу, өлтүрүү деген сыяктуу. Здесь балада коркунуч за свою жизнь. И биз ушул моментте уже балага не живи деген, жашаба деген установканы берип атабыз. Мындай балдар чоңойгондон кийин өзүнчө эле жашоосуну мындай вот это вот суицид болот го, өзүнү өзү өлтүргүсү келет же болбосо жашагысы келбейт, ушундай сезимдер менен жүрөт да. Почему? Потому что биз болгону ушул аборт кылсамбы деп эле ойлоп койдук, бирок биз аны жасабадык. Көрдүңүздөрбү? И здесь еще вот это вот балага айтат да, апа дейт, мени аборт кылдырбачы, мен сага ушунчалык удобный бала болуп беремин, сенин айтканың айткан дегениң деген болот, вот сураныч, мени аборт кылбачы деген сыяктуу. Мындай балдар жок дей албайт да, дайыма апасына, атасына, вот это когда он маленький, ушундай жагынат, бир нерселерди алып берет, айтор өзүн ойлобойт дагы, ушул башка бирөөлөргө эле жасай берет, а потом уже чоңойгондон кийин уже жакындарга айтор өзүнө мындай өзүнүн орду жок дагы, ошол эптеп эле мындай айтканда дагы деле ал тирүү калайын деген ниетте ушул нерселерди жасай берет да, ал эч качан жок дей албайт. Ушул жок дей албагандыктан аябай көп страдать эте берет да. Вот көрдүңүздөрбү, вроде бы такие мелочи, биз ал нерсени ойлоп деле мындай маанисине жетип, кийин последствиялары ушул нерсенин эмнеге алып келгенин ойлобойт экенбиз дагы, но когда-то биздин жашообузда ушундай кризистер, кыйынчылыктар жаралганда, биз ушул нерсени ойлоп койгонубуз эле, бирок ушуну жасабаганыбыз биздин жашообузга, биздин балдарыбыздын жашоосуна канчалаган кыйынчылыктарды жаратат экен, И вот мындай карасаң, көп келиндер жок дей албайт, аябай жаны кыйналат го, потом уже самоедство башталат, эмнеге ушуну жок десем болот эле го деген сыяктуу. Же болбосо өзүнүн жумушу турса, өзүнүн муктаждыгы турса, аны өзүнө акыркы орунга коюп коет, жок мен ушуну жасашым керек деген сыяктуу дагы деле вот это вот жагынуу процессте жүргөн болот да. И здесь еще вот тоже апабыз менен атабыз көп урушкан болсо, апабыз атабызды жек көргөн болсо, аны таптакыр кабыл албаган болсо, муну дагы курсагыбызда жаткан балабыз полный өзүнө сиңирип жатат да. И потом уже вот это вот эркектерди жек көрүү, мисалы вот мен өзүмдү пример кылсам, мен кичинекей кызымды төрөгөнүмдө, курсагымда болгондо, мен күйөөм дайыма чайханага кетип калат эле, таң аткыча карта ойнойт элем. Кыргызстанда ушундай го. Вот жөн койсоң, ушу бир неделде 3 жолу дагы кетип калат да. Үйдө эмне болуп атасың, тамагың барбы, балдар эмне жеп атат, аны менен таптакыр иши жок деле.
вот все чайханага кетти, өзүнүн курсагы ток, таң аткыча жыргап достору менен карта ойноду. А мен өзүмдүн курсагымда вот это вот ребенок, да. И здесь еще вот, когда мы беременные, биз бир эле өзүбүз үчүн биз эмес, биз балабыз үчүн дагы кошуп вот это вот жашап өтүп атабыз. И вот ошол убакытта мен аябай күйөөмдү жек көрүп, блин, сволочь, вот ошол үйгө бир нерсе алып келсе болот, уже чайханага эле барып эле өзүнүн курсагына тойгозуп эле ушинтип эле жыргап жашап жүрөт, а мен мынтип кыйналып отурам деген сыяктуу. Мен аны вот мен күйөөмдү жек көрүп атам да, а менин курсагымда менин кызым жатат. И вот ушул жек көрүү сезимдер мен кызыма өткөрүп бердим да. Бул менин сезимдерим, мен ал күйөөмдү жаман көргөм, мен аны жек көргөмүн. Но вот это вот то, что менин кызым курсагымда жаткан учурда менде ушул нерселер болгондуктан мен ушул нерселерди 100% кызыма өткөрүп бергенмин да. И потом уже ошол кызым төрөлгөндө ал дайыма мени атасынан коргойт эле. Мындай кылба деп. Еще вот у нас какой случай болгон. Айтып атам го, мен психологияга жөн эле келип калган жокмун. Менин жашоомдо толтура кыйынчылыктар болгон. И ушул нерселер биздин жашообузга аябай чоң таасирин берген. Биздин эле жашообузга эмес, биздин балдарыбызга дагы жашоосуну берип жатат. Себеби биз ата энебизден алдык, өзүбүздүн балдарыбызга берип атабыз да. И мисалы вот биз ушул тоже во время беременности ушул эле кызымда, азыр уже 6-га толот жакында бул кичинекей кызым, күйөөм экөөбүз урушуп кеттик. Урушуп кеткенде ал мени урам деп аракет кылды да, кол көтөрөм деп аракет кылды. Мен ушунчалык өзүмдүн жаныма, потому что ага чейин дагы бизде мына чоң балдарымда дагы бизде аябай чоң конфликт жаралганда ал жөн эле келип туруп мени мындай сабып, кол көтөрүп ушундай нерселерди жасайт эле. И мен ушул нерсени эстеп кеттим да, потому что бизде дене сактап калган да кыздар ушул нерсеничи. И чтобы мен как бы тирүү калыш үчүн ушул нерсени дагы вроде бы мен өзүм эмесмин, уже мен жалгыз эмесмин, менин курсагымда уже балам бар. Мен өзүмдүн жашоом үчүн жооп бербем, мен уже эки инсандын жашоосуна жооп берем. И здесь как бы күйөөм экөөбүз аябай катуу урушуп кеттик дагы, болбогон эле нерседен. И ал мени вот это вот кол көтөргөнгө аракет кылганда мен анан качып кутулдум. И здесь элестетиңиздер, вот айнектен секирип мен качып чыкканмын да үйдөнчү. И вот здесь уже страх, жанагы жерде коркуу сезимдери подвалга кирип бекинип, азыр мени кирип таап алсачы, тиги бу деген сыяктуу мен ушундай коркуу сезимдер менен отуруп, и здесь вот это вот коркуу сезим, то, что мне небезопасно, азыр күйөөм келсечи, мени дагы урсачы или еще что-то такое болсочу деген сыяктуу бул менин коркуу сезимдер болгон. Но ошол убакытта менин курсагымда менин кичинекей кызым болгон. И вот ушул нерселерди дагы мен кызыма өткөрүп бергем да, потому что она как губка, она лежала, впитывала и ушул нерселерди өзүнө сиңирип жаткан. Потом ушул кызым төрөлгөндөн кийин биз уже мына билимге келдим, жашоомду өзгөрттүм, ушул билимдерди жашоомо салдым. Уже бизде вот это вот кызым төрөлгөндөн кийин уже 2 жаш, уже 2,5 жаш, уже 3, вот это вот 4 жаш болуп атканда уже она пыталась вот меня 3 жашка чейин, 3,5 жашка чейин вот келип, биз уже урушпайбыз, күйөөм менен урушпайбыз, но вот это вот кызым мени мындай куткарат да. Келип туруп эми жана вот между мужчиной и женщиной, эркек менен аялдын ортосунда вот это вот жөн эле тамаша сыяктуу жамбашыңа бир салып или еще что-то такое кылып, уже вот это вот насилие эмес, как бы просто вот это вот заигрывание болгондо, ушул экөөбүздө ушундай мамиле болгондо, менин кызым нар жакта турса чуркап келет эле. Папа, не бей мою маму деп элестетиңиздер, вот как она меня вот защищала, да? Потому что бул нерсе ал курсагымда жаткан учурда болгон, но вот это вот то, что небезопасно,
апам үчүн коопсуз эмес, мен аны куткарышым керек, мен ага жардам беришим керек деген сыяктуу. Бул уже бала төрөлгөндөн кийин спасатель болуп, вот видите, откуда спасатели, да, биз деле ушундай болгонбуз. Биз деле ушинтип ата энебизди куткарып жүргөнбүз. И кээ бирки учурда дагы деле вот ушул спасательство болуп жүрөт да. Вот откуда, вот эмне себептен биз өзүбүздү таанып алышыбыз керек, потому что бул уже бала кезибизде уже апабыздын курсагында жаткан учурда эле вот это вот все формируется, и биздин паттерн поведения, характерибизге, кыймыл аракетибизге ушул нерселер влиять этип кетет да. Чтобы вот вам было понятнее, мен өзүмдүн жашоомдон, өзүмдүн балдарымдан сиздерге азыр мисал кылып айтып берем. И вот здесь как бы көрдүңүздөрбү, и азыр вот акырындык менен ушул нерселер менин кызымдан, вот благодаря билим аркылуу мен кызымдан ушул нерселерди уже акырындык менен, жок кызым, атаң бизге жамандык кылбайт, атаң бизди жакшы көрөт деген сыяктуу мен ушул түшүнүктөрдү берип, уже кызым азыр уже аябай атасын жакшы көрөт. А раньше, когда вот это вот билимге келе электен алдын, и когда вот это вот я с ней не разговаривала, кызыма ушинтип жардам бербегенде, ал ушул атасыны жек көрөт эле да. Ал өзү атасын жек көрбөйт, ал болгону менин сезимдерим менен ошол убакыт менин сезимдеримди алды дагы, и ошол убакытта атасын жек көрүү, атасыга таптакыр жакындабайт эле, алыстайт эле, менин аркамдан дайыма чуркап ээрчип жүрөт эле, но атасыдан мындай айтканда дистанция, чек ара монтип кармайт эле да, жок жакын жолобо мага деген сыяктуучу. Азыр эми Кудайга шүгүр ушул билимдерге келип, эмне себептен ушул нерселер биздин жашообузда жаралганын, эмне себептен кызым ушул атасыга ушундай реакция кылып атат деген сыяктуу түшүнүктөрдү алгандан кийин мен ага жардам берип баштадым, и азыр ал атасын аябай жакшы көрөт. Понимаете? И здесь вот это вот болгону ушул курсакта жатканда эле канчалаган биз туура эмес орнотуу ишенимдерди, коркуу сезимдерди, вот это вот өзүбүздүн состояниябызды ушул балабызга өткөрүп берет экенбиз да. И то же самое с нами было, да, вот апабыз менен атабыздын мамилеси кандай болду, и вот это вот кайнене келин проблемалары тоже почему? Потому что биз апабыздын курсагында жатканда апабыз ошо кайненебизди балким жек көрүп жаткандыр, балким ошо кайненеси апабызга бир нерсе жасап аткандыр. И вот это ушул нерсени биз курсагында жатып, бул жаман экен, бул мындай экен деген сыяктуу биз ушундай мамилелерди жасап кете берет экенбиз да. Эми бул вот это вот первый слой, бул оральный деген, бул ушул 0 жаштан бизде мына апабыздын курсагына бүткөндөн баштап, мындай айтканда урук түшкөндөн баштап туруп, и 1,5 жашка чейин биз ушул баардык вот эмне болуп атат, биз вот караңыздар, вроде бы биз барбыз, бирок ошол нерселер биздин жашообузда болду, ата энебиздин жашообузда болду, но мы вот это вот биз аны таптакыр не помним. Но ушул нерсени биздин денебиз сактап калып атпайбы? И кандай бир история болду, бир сөздү уктуңуз же болбосо ошого окшогон ситуация жаралды, сиздин денеңиз сразу реакция берет. Почему? Потому что сиз аны унуткансыз, даже эсиңизде жок. Биз мисалы 1,5 жашта эмне болду, биз аны билбейбиз го. И вот теперь эми биз төрөлдүк, какой-то определенный убакыт келди, биздин ата энебиз менен мамилеси кандай болду, жакшы болду, жаман болду, бул нерсе бизге сиңди, денебизге сиңди. И потом уже биз төрөлүшүбүз керек, определенный убакыт келгенде биз вот это апабыз каалайбы, каалабайбы, биз дагы кээ бирки учурда каалайбызбы, каалабайбызбы, но биз уже чыкканга туура келет да. Потому что эгерде биз апабыздын курсагыбызда жата берген болсок, балким биз чоңое беребиз. Но здесь уже апабызга небезопасно же, биз анын ичиндеги органдарына зыян келтирип беришибиз мүмкүн. Мы просто можем, мындай айтканда, разорвать маму, да? Потому что элестетиңиздер, төрөлбөй эле курсагыңда бала чоңое берсе, же биз тирүү калабыз, же болбосо апабыз тирүү калыш керек да. Понимаете? И здесь тоже вот это вот зыян келтирип албоо үчүн
биз вот это вот жарык дүйнөгө чыгабыз. Эми жарык дүйнөгө чыгып атканда элестетиңиз, биз кичинекей тешикчеден чоң адам, бала, эми чоң болбосо деле айтор вот кичинекей тешикчен бала чыгат. И как вы думаете, ушул кичинекей тешикчен чыгуу жеңилби? И вот көрдүңүздөр, Алла Таалам ушунчалык уста экен, то, что вот это вот вроде бы маленькая дырочка, но ушул жерден бала чыгат. И ал бала вот это вот кантип чыгып атат? Өзү чыгып атабы? Вот это естественный процесс, ал өзү чыгып атабы? Же болбосо апабыздын күчү жетпей калдыбы? Же апабыз коркуп атабы? Мисалы вот мен чоң баламды төрөгөндө, мен өзүм 5 бала төрөгөмүн. И чоң балам роддомдо эле 3 күн эле жашап чарчап калган. И азыр Кудайга шүгүр, альхамдулиллах, 4 балам бар. И вот мисалы караңыздар, мен ушул баламды төрөп атканда, мен чоң баламды төрөп атканда менин жанагы толгогум келбей койгон. Мага капельница койгон, суум кетип калды. Айтор вот это вот кыйынчылык. Бул кыйынчылык бир эле мен үчүн эмес, ошол балам үчүн кыйынчылык болуп жатат да. И здесь уже как бы бул уже неестественный процесс болуп атат да, потому что естественный процесс болгондо сен өзүң толгок тартасың, өзүң чыгарасың, өзүң төрөп ыйынып жатып чыгарасың ушул баланы. А когда уже неестественный процесс болгондо, мага капельница койду, менин толгогум качып кетти, менин суум кетип бүттү, уже бала сууда жатат го, уже бала кургактыкта жатат. Уже көрдүңүздөрбү, ал кыйналып атат, мен кыйналып атам, мен кыйналып атам, ал кыйналып атат. Видите, как мы, мындай айтканда, слияние, взаимосвязаны друг с другом. Мени менен эмне жакшы нерсе болуп атса, балам менен дагы жакшы нерсе болуп атат, баламда жаман нерсе болуп атса, бул нерсе мага таасирин берип атат. Понимаете? И вот деп ошентип жанагы төрөгөндө, айтор вот кыйынчылык төрөгөндө, и вот мисалы биринчи балам менен кичинекей кызымдын экөө вот это вот роды, схватки бирдей болду да. И биринчи баламды, мен чоң баламды жоготуп алдым. И у меня вот это вот денем сактап калды го бул нерсени. Бардыгы роддомдо балдарын кучактап жатса, а мен баласыз жатам. Мало того, что менин балам чарчап калды, аны жөнөтүп берди, а мени чыгарбай койду. Роддомдо жаттым. И вот как бы у меня страх, опять паника, да, мен уже өзүмдү контролдо албайм, потому что ал убакытта менде билим таптакыр жок эле, ал убакытта мен психологияга келген жок убактым эле, келе элек убактым эле. И здесь как бы уже вот это у меня, менин чоң балам ушундай болду эле, азыр мага капельница сайды, дагы менде ушундай болсочу. И здесь уже менде коркуу сезим аябай күчөй баштады да. Мен вот такое ощущение, как будто мен ушул толгоодон, мен ушул төрөттөн мен тирүү чыкпаймын. Мен точно өлүп калам, мен менен точно бир нерсе болот. И вот это вот страх, паника, мен ушул корку сезимдерди мен кызыма өткөрүп берип атам да. Неосознанно мен аны каалабай жатамын, но мени менен болуп аткан процесс, ушул жаралып аткан нерсе, мен ушуну неосознанно кызыма өткөрүп берип атамын. И мен эмне кылып атам, күйөөмө чалып атам, жок, келип турбасаңыз болбойт. Как раз ошол убакытта эми карантин башталайын деп, айтор вот что-то было, и в роддом никого не пускали, да. Анан мен күйөөмө айттым, жок, келбесең болбойт. Эгерде мен кокус бир нерсе болуп калган болсом, вот сен ушул балдарды карайсың. Деп мен уже вот реально я прощаюсь со своей жизнью, да. Жанагы врачтарга жагылып атып, менин биринчи балам ушундай болгон эле, менде ушундай роды болгон эле, вот это вот продолжается, мен өзүмө ишенбей жатам, мен күйөөм кирсин, менин жанымда турсун деп мен аны суранганымда, и нам разрешили, да. Вот көрдүңүздөр, вот это вот страх, ужас, да, это просто ужас был для меня. И здесь бул бир эле мен үчүн эмес, бул кызым үчүн дагы болуп атпайбы? И вот это вот у нас уже неестественный процесс болуп атат да, потому что я лежу на капельнице, кызым чыккысы келбей жатат, вот это вот тужимся, да. И здесь уже эмне кылып атат врачтар, чтобы баланы чыгарыш үчүн здесь уже неестественный процесс болуп атат да, алар монтип ичимди сыгып чыгарып атат да, ичимди ушунчалык сыгып чыгарып атат. И мисалы СССР убакытта алган болсок,
там щипцами вот это вот щипцыларды салып алып монтип баланы сүйрөп чыгарышкан. Вот көрдүңүздөр, здесь тоже уже балага небезопасно. Почему? Потому что ал өзүнүн естественный процесс менен ал мынтип эле чыгып жаткан жок, ал кыйынчылык менен чыгып атат да. И вот көрдүңүздөр, биз уже төрөлүп атканда биз кыйынчылык менен чыгып атабыз. Биз уже вот нам уже тогда больно. Вот такой тешикчеден мындай бала чыгып атат, живой организм чыгып атат. И вот это вот ушул процесс уже бизге боль жаратып атат. Мы рождаемся с этой болью. А потом уже ушул эптеп септеп төрөлүп чыккандан кийин эгерде бала эмне себептен ыйлайт? Ал жыргагандан ыйлаган жок да. То, что ему больно, то, что ушул жарык дүйнөгө ал жаны кыйналып, ушул проходтордон өтүп чыкканыга, вот это то, что ему денеси больно болгондуктан он начинает плакать да. А эгерде ыйлабаган болсо эмне кылат? Жан башын этип туруп салган дагы же болбосо путуну мынтип эме кылып силкеп, путудан кармалып мынтип башы жерде паста. И вот это вот силкеп монтип мыжыгып аны кыйкырсын деп денесине монтип эме кылганда и ребенок начинает плакать. Көрдүңүздөр, элестетиңиздер, вот это маленький ребенок, да, которому нужна забота, любовь, ласка, уже төрөлүп атканда вот на тебе мына деген сыяктуу уже бизге канчалаган вот это вот боль, ооруларды жаратып атат. А кээ бирки учурда сразу апасына берет, вот могу жерге жаткырат, көкүрөгүнө салат, и вот это вот ох деген сыяктуу баардык кыйналган кыйынчылыктарың, ох, жанагы прям вот это вот наслаждение, то, что все уже вот это вот мучение закончилось, кыйынчылык түгөдү, и все вот это вот наслаждение, ох, наконец-то вот уул же болбосо кыз деген сыяктуу. Кстати, вот бизде курсагыбызда жатканда биз уул кааладык, бирок бизде кыз болуп калды. Или наоборот, биз кыз кааладык, бизде уул болуп калды. И бизде вот это, блин, кыз болгондо деп ойлоп койдук. И балада уже күнөөлүү сезим. Блин, апама кыз керек эле, мен уул болуп калдым деген сыяктуу вот күнөөлүү сезим ошол убакытта дагы пайда болот да. Мисалы 4 уулуңуз болсо, сизге кыз керек, дагы уул болуп калды. Дагы уул, мен кыз күтүп аттым эле деген сыяктуу. Кээ бирки учурда вот кыз эле төрөй берген болсо, ага уул керек болгон болсо, вот есть же такие мужики, сен кыз эле төрөй бересиң деген сыяктуу, как будто ал асмандан алып өзгө кыз, мен кыз төрөйм, мына сага уул деген сыяктуу, как будто вот такое отношение кылган сыяктуу. Вот видите, это түшүнбөчүлүктөн, караңгылыктан. Аны Алла Таалам берип атпайбы? Ошол кыз болгондукка сен өзүң деле себепчи болуп атасың го дегим келет, но вот это вот просто такому человеку не объяснишь. И аял эмне кылат? Блин, дагы кыз болуп калды, буга уул керек эле, эми точно мени үйгө киргизбейт, дагы уруш болот, дагы тополоң болот или еще что-то такое деген сыяктуу. Вот это вот, видите? И вот это вот все ребенок как губка лежит и впитывает. И күнөө дайыма бир болсо өзүнү күнөөлүү сезе берет. Бирөө карап койсо деле, бул точно мени бир нерсе деп атат да, ошол мен жөнүндө сүйлөп атат да деген сыяктуу баардык нерсени өзүнө ала берет да. И вот это вот чувство вины, күнөөлүү сезим анда көтөрүлө берет да. Ал кылбаган нерсесине дагы өзүнө күнөөкөр сезе берет. Видите, откуда вот это ноги растут, да? Тамыр кайсы жактан келип жатат? Потому что когда вот это вот все происходит, это бизде как тамыр болгон сыяктуу, и потом биз дарак болуп кетебиз. Вот ушул баардык айтылып кеткен нерсе, элестетиңиз, это вот все корни дерева, мына тамыр болуп чыкты. И потом барып эмне болот? Дарак болот. Дарак болот, и дарактан кийин эмне болот? Жалбырактар чыгат. Видите, как бы вот это вот биздин бүткөнүбүз, төрөлгөнүбүз, кийин бизге төрөлгөндөн кийин кандай мамиле кылгандар, вот это вот жалбырактар болот да, кыздар. Кийин бизге кандай мамиле кылды? Ушул жалбырактар болот.
В общем, вот так вот. Кийин мисалы ата энебиз бизге кандай мамиле жасады, чоң ата чоң энебиз бизге кандай мамиле жасады, это уже вот эти вот установки, блоки, программалар, балким бир нерсе кайра кайра биздин жашообузда кайталанып жатат, и вот биз барып барып мына ошол тамырлар бизге мына вот это вот зачатие болгон убакытта болсо, мына ствол биз төрөлгөн убактыбыз болсо, биз апабыздын курсагынан кантип чыгып атабыз, и вот это вот потом уже ветки, да, потом уже жалбырактар, это уже наша дальнейшая жизнь. И вот биз мына тамырыбыз жакшы болгон болсо, бизде могу жерде жакшы жалбырактар чыгат, нөмөлөрдү жакшы беребиз. А биздин мына тамырыбыз уже начар болгон болсо, бизде жалбырактарыбыз саргайып, мөмө жемиштерибиз курт жеп же болбосо кичинекей, биз каалагандай болбой калат да. Видите, откуда все начинается. И потом биз как дерево уже барып чоңоюп кетебиз, же болбосо ушул бойдон эле тура беребиз. Канчалаган чоңоёйлу, сонун мөмө жемиштерди берели десек деле биз курттаган, кичинекей мөмө жемиштерди бере беребиз да. Эмне себептен? Себеби биздин уже мына тамырыбызда уже проблемалар кеткен. И вот биз только бүттүк, боюнда бүттүк, и биз чыгып атабыз, төрөлүп жатабыз, көрдүңүздөр канчалаган проблемалар. И здесь уже 1,5 жашка чейин вот бизди мына биз төрөлүп атканда, вот мен айтып атам, мен ушундай кыйналып төрөлдүм деп атам. И мени ошол убакытта баламды мага берди, мен өзүмдү деп уже кыйынчылыктарымды унуттум, мен аны вот это вот кабыл алып атам, мен аны ушул күттүм, все, вот это вот кончилось это мучение, деген сыяктуу мен баламды кабыл алып атам. А есть такие моменты, когда вот это вот апасы өзүнү жоготуп койду, же болбосо каза болуп калды, же болбосо маме не до ребенка, анын өзүнүн жаны кыйналып атат, или кровотечение болуп кетти, или еще что-то такое, айтор не до ребенка, анын жаны кыйналып атат, ей самой плохо, и тут еще ей ребенка дали, да, мына сен балаң мына төрөдүң десе, ой, алчы мен өзүм азыр өзүм өлө албай жатсам деген сыяктуу, а ты мне еще ребенка впихиваешь деген сыяктуу. Бизди вот это вот как нас приняли, бизди апабыз кантип кабыл алды, ой жаным алтыным наконец-то, ой кыз экен деген сыяктуу. Мисалы мен вот это вот 3 жылдан кийин мен кыз төрөдүм да, и мен ушул кызымды чындыгында вот кабыл алуу мага аябай кыйын болду. Эмне себептен? Себеби уул, и вот это вот принятие, это то, что она девочка, мен 6 айга чейин, ушу кызым 6 айга чейин мен аны таптакыр кабыл ала алган жокмун да. Вот мне казалось, то, что у нее там вот это вот писун стоит, да. И уже 6 айдан кийин уже мындай кийимдерди жайганда уже розовый, сары, ак дегенде, 6 ай дегенде элестетиңиздер, мен ошол убакытта уже кызымды кабыл ала баштадым да, вот менде кыз экен деген сыяктуучу. До этого у меня вот это вообще не принимала. И поэтому как бы ушул чоң кызым менен биздин отношениябыз бир аз мындай дистанция бар да, потому что в ошол моментте, когда ей надо было, вот мына 0 жаштан бүткөндөн баштап туруп, мен вот это 1,5 жашка чейин деп айтып атпаймынбы, мен ушул 6 айга чейин мен аны таптакыр кабыл ала алган эмесмин, потому что у меня все время казалось, что она мальчик, понимаете? И вот мисалы 3-чү баламды төрөгөндө мен кыз каалаганмын, кыз төрөсөм, атына Милана койсом деген сыяктуу. А биз УЗИге барганда мага уул дегенде, ой, дагы уул экен деген сыяктуу. И вот это вот мен психология билимге келгенде, мисалы вот айтып атам го, мен биринчи балам 3 күн эле жашап больницада чарчап калганда, экинчи балам, получается, 4 айдан кийин эле уже боюнда болуп калды да. А нам сказали то, что пока что төрөбөй тур, минимум 6 айдан кийин төрөсөң, мындай эме кылсаң болот, боюңда бүтсө болот деген да. Меники, получается, сразу эле болуп калган, и у меня страх. Биринчи балам чарчап калды, бул балам кандай төрөлөт, жакшы эле төрөлөбү, жаман төрөлөбү, менде уже коркуу сезимдер, же аборт эле кылдырсамбы,
деген сыяктуу, көрдүңүздөрбү? Ушул аборт эле кылдырсамбы деген оюм кийин ушул балам өзүнө вот это вот кол салып, ушу өлүп эле калсам мен кутуламбы деген сыяктуу, ол жипти алып туруп ушул асынам деп кетип аткан жерден мен аны барып тутуп келгенмин да, ошентип калып калган да. Болгону ему даже 5 класска кире эле келе да ошол убакытта. Көрдүңүздөрбү? Как биздин оюбуз ушул балдарыбыздын жашоосуна влиять этет. И ушул чоң мындай это по счету получается не чоң, он уже второй ребенок, да. И здесь как бы тоже аборт кылдырсамбы деген оюм эле аябай жагынып, белектерди алып, апа мына сага деген сыяктуу ал дайыма мага жагынып, биздин көзүбүзгө карап, бизге мындай көз каранды болуп өсүп жүргөн да. И вот сейчас ушул нерселерди акырындык менен өз ордуна койгонго аракет кылып атам. Көрдүңүздөрбү? Вот кандай вот это билим менин жашоомо канчалаган жардамдарды тийгизип атат. И вот это вот третий ребенок, да, үчүнчү уулум получается. Мен аны кыз кааладым, ал уул болуп калды. Ал тоже мам, вот чын эле мени жакшы көрөсүңбү деген сыяктуу сурай берет. Хотя ему уже 15 жаш болду. Келип эле кучактап, мени кучактачы деген сыяктуу. Вот мен сага керекминби, керек эмесминби деген сыяктуу. Вот это вот, көрдүңүздөрбү? Вроде вот это вот то, что я хотела девочку, но он получился мальчиком, у него вот это вот чувство вины, күнөөлүү сезим көтөрүлө берет да. Вот видите, к чему вот это вроде бы жөнөкөй эле такие биз ойлобогон, уктап түшүбүзгө кирбеген нерселер биздин жашообузга, балдарыбыздын жашоосуна кандай нерселерди алып келгенин. И вот уже 1,5 жашка чейин биз ушул баланы кандай кабыл алдык? Биз аны сүйдүкпү же биз өзүбүз менен өзүбүз болуп, өзүбүзгө внимание жок болуп атса, мисалы айтып атам, мен ошо кызымды төрөгөндө ушунчалык кыйналганмын. Мен больницадан чыкканда мне было не до ребенка, потому что менин ичимде монтип сыдырып чыгарганда мен ушунчалык жанагы уже кыймылдаганга возможность жок болгон да. И 1 ай мени күйөөм өзү караган, тамактарымды карап, мен даже вот кызымды монтип көтөргөнгө менин күчүм жок болгон да. Видите? И вот это вот 1,5 жашка чейин биз ушул нерсени, балдарыбызды кандай кабыл алдык? Ушул нерсе биздин балдарыбыздын жашоосуна таасир этет. Вот холодная мама дейт. Мисалы биз балабызды ушунчалык жакшы көрүп атабыз, но менин күчүм жок ушул баланы караганга. А бул балага кароо керек. 1,5 жашка чейин это же ребенок, бизге көз каранды. Эгерде ушул нерсени вот это вот сүйүүнү албаган болсо, вот это вот то, что любовь, вот это вот принятие, да, биз аны кабыл алдык. Кантип кабыл алдык? Вот мен мисалы аны кабыл ала албадым, потому что менин жаным өзүм менен өзүм болду. А потом уже вот это вот как-то что-то деген сыяктуу. Кээ бирки балдар вот инкубатордо жатат, 3 айлап, 4 айлап, элестетиңиздер, как вот это вот все влияет на жизнь ребенка. И 1,5 жашка чейин вот апа аны түшүндүбү, же болбосо коюп эле вот 5ке бөлүп коюп, раньше 5ке бөлүп эле жумуштарын кылып, мындай айтканда не до ребенка. Эптеп септеп келди, баласын эмизди, ой ушул жаман тойгозду, чарчадым, ушулардан кантип кутулам, эмне кылам деп туруп эмизип отурат. Ушуну мындай айтканда уу менен баласыны эмизип, ушул баардык туура эмес, орнотуу ишенимдерди баласыга өткөрүп берип атат. Ушул нерсе менен бала чоңоюп жатат. И здесь вот мисалы караңыздар, биз сезимдер менен иштеп атпайбызбы, азыр сезимдерибизди ойготуп атабыз, потому что бул нерсе бизде бар, Алла Таалам берген нерсе, просто мы вот это вот закрыли. 5ке бөлүп койду, биз монтип кыймылдабай жатканбыз, потому что апаларыбыздын жумушу толтура эле. Ал бизди жаман көрүп таштап койгон жок, просто у нее не было выбора, потому что надо было делать. Мен деле ошентип жүргөнмүн. Баламды карап жакшы карабай, чоң балама берип коюп, мына сен кара деп, огород большой, күйөөмдүн тайнеси онкобольная, менин балдарым кичинекей, ушунун баардыгыны мага каралашкан адам жок. Мен ошол кичинекей балама, второй ребенок 2017 болсо, третий ребенок 2010.
ошол кичинекей балага вот как мы передаем ответственность, да, балабызга, вот мына сен карайсың деген сыяктуу. Видите? А хотя ошол убакытта ал өзү бала. Ему самому внимание нужно. Ему самому любовь наша нужна. Поддержка нужна. А биз поддержканы бербей, все сен чоңсуң мынаны кара деген сыяктуу биз ага милдетти мойнуна монтип туруп эле илип коюп атпайбызбы? Кичинекей балага өзүбүздүн жашообузду жеңилдетүү үчүн. И вот это вот бешикке бөлөп койгондо, ал бешикте чоң зараны чыгарып коюп, ал жанагы эмеге түшсө түшүп, түшпөсө жамбашына жармашып калып, ушуну менен жатат. А им уже неприятно. И вот это вот, чтобы вот это как практика показывает, да, вот ушул бешикте чоң зарасын чыгарып алып, ушул нерсе жамбашына монтип турса, ему же неприятно, мындай кылат, а потом уже, чтобы вот это вот не чувствовать, ушул нерсени сезбеш үчүн ал сезимдерин жоготуп салат, да. И есть такие дети, да, постоянно подмываются, постоянно жууна берет. Эмнеден жуунуп атат? Потому что вот ошол бешикте жаткан убакытта анын вот это вот жамбашы поктоо турганда ушуну жууганга аракет кыла берет да, неосознанно ал өзү түшүнбөйт эмнеге дайыма эле жууна берет. Есть же такие люди, көчөгө чыгып келсе эле болду, бир күндө 5-10 жолу жууна берет. Почему? Потому что она вот, или он пытается вот это смыть себя. И айтат го, жууна бересиңби, азыр эле жуундуң го, кече эле жуундуң го деп айтат го. А кебиркилерди сууга жуун деп жуунтура албайсың, Это почему тоже вот это тоже с родами связано. И мисалы кебирке вот это вот балдарды карасаң, вот мисалы вот киндиги чоролуп калды, киндиги чоролуп калганда ал мындай жармашкан кийим кие албайт, мойну мынтип жабык бир нерселерди кие албайт. Почему? Потому что у него вот такое ощущение, как будто ага воздух жетпей жаткан сыяктуу, аба жетпей жаткан сыяктуу ушундай сезиле берет да. И вот ушундай эгерде вот сиздин балаңыз ошо мойну киндиги чоролуп калган болсо, ушуну байкаңыз. Даже ойноп атып бири бирине монтип бууганда ал действительно такое ощущение, как будто он умирает. Мен вот это 3-чү балам ушинтип төрөлгөн да, киндиги мойнуна чоролуп калып, и вот чоң балам экөө урушуп ушинтип ойноп мушташып эме кылганда, и когда он его вот так вот, они что-то подушка менен жаап дымдаганда или еще что-то такое, эми эркек да чоң эле балдар ушинтип азилдашып эле ойношуп атып, потом уже чындыкка болуп кеткенде, тапыр тупур болуп кеткенде, и вот это у него уже такое ощущение, как будто он умирает, да. И вот здесь тоже балдарга айтып түшүндүрүш керек, да, потому что чындыгында в этот момент ребенок может умереть. Потому что ошол убакытта жана төрөлүп атканда киндиги чоролгондо, вот элестетиңиздер, бала чыгып атат, киндиги чоролгон, ал чыгайын десе аны киндиги бууп атат да, возможность бербей жатат. И здесь вот деп эле чындыгында вот ребенокко воздух жетпей калат, и у него такое ощущение, как будто он просто сейчас умрет. И кээ балдар вот мектепте ушундай урушуп эме болгондо вот өлүп калат го, каза болуп калат го. Тоже вот это вот тоже может быть связано с родами, как ребенок рождался. И же болбосо вот это вот жуунтуп атканда мындай баланын көзүгө, бетиге суу тигип деген сыяктуу ушундай чучуп кетет го. Почему? Потому что это тоже связано с родами. Видите, как вот это вот все влияет на нас. Азыр мен силерге 0 жаштан 1,5 жашка чейин эле нерсени айтып берип атам. И здесь уже вот көрдүңүздөрбү, здесь уже вот это вот дайыма вот это вот коркуу сезим, как будто мен жок болуп кетем, өлүп калам или еще что-то такое деген сыяктуу, как вот девочки в чате писали, да, вот чтобы жить, мындай айтканда, чтобы выживать, чтобы тирүү калыш үчүн. И вот бала кезибизде ушул нерсе бизге тирүү калганга жардам берет, но уже чоңойгонубуздан кийин бул нерселер бизге уже зыян тийгизе баштайт да, потому что биз жоопкерчиликти алгыбыз келбейт, дайыма ошо бирөөдөн ошо сүйүү, мээрим бир нерсени күтүп отура беребиз, өзүбүз аракет кылбайбыз. Экинчиси бул мисалы анальная деп айтылат. Бул 1 жаштан 2,5 жашка чейин. Караңыздар, бул 2,5 жашка чейин, вот эмне себептен 2 жашка чейин эмизгиле баланын акысы деп айтылат, потому что вот ребенок 100%
апага муктаж. Эгерде апа өзү адекватный болсо, өзү менен өзү болгон болсо, вот это вот сама с собой жакшы достошкон болсо, ал баласы эмне каалап жатканын түшүнөт. Мисалы, мы же знаем, да, что ребенок хочет. Вот сейчас покормили, биз эмчек бердик, азыр бир аздан кийин тосуш керек, ал сийгиси келет деген сыяктуу. Же болбосо жанагы 2,5 жашка чейин памперс кийгизесиздер, вот балаңыздар монтип бир аз талтаңдап басып калды, мына чичип койгон окшойт деген сыяктуу биз түшүнөбүз. Курсагы ачыптыр, мынабы бир аз капризничать этип калыптыр, бир жери ооруп атат окшойт, же тиши чыгып атабы деген сыяктуу биз аны сезебиз го. Биз ушуну сезишибиз керек да. Эгерде апа өзү менен өзү болуп, баласы менен иши жок болсо, ал курсагы ач болсо, аны курсагын тойгузбой эле башка нерселерди эле жасап жүрсө, ал зара чыгаргысы келсе, ал мындай айтканда чичип койсо деле аны билбей жүргөн болсо, мындай айтканда, ал бала бир нерсени каалап атат, ал каалаган нерсени бербей жатат дагы, башка нерсени эле берип атат. И здесь у ребенка вот это вот замороженность. Ал өзү эмне каалап жатканын билбейт. Өзү каалап жаткан эмне себептен? Себеби ал өзү каалап жаткан, мисалы, тамак жегиси келип атат, ага апасы тамак бербей эле башка нерсе жасап атат. Жок, буну көчөгө алып чыгып прогулка жасаш керек экен деп туруп кийинтирип, курсагы ач бойдон көчөгө алып чыгып кетти. Или болбосо баланын курсагы ток эле, но апасы буну сезбей жатат да, мунун курсагы ачты деп туруп курсагын тойгузуп аракет кылып атат. Здесь бала айтат, вот бала өзү каалаган нерсе болбой жатат, апасы каалаган нерсе болуп жатат. Здесь уже баланын өзүнүн ою жок болуп калат да, өзү билбейт, ал эмнени каалап атат, эмне кылсам, кандай кылсам, эмне кылсам, кайсы жакка барсам деген сыяктуу, ал өзүнүн каалоолорун билбей калат. Эмне себептен? Себеби өзүнүн каалоосу ошол 2,5 жашка чейин бул аткарылган эмес. Ошол нерсени апасы сезген эмес. Вот этот момент она упустила. И здесь вот это ребенок апасыга көз каранды. Апасы каяка барса, вот даже биз туалетке, элементарно туалетке кире албайбыз го. Мына даже вот кирген болсок эшикти ачып отурушубуз керек да, чтобы он нас видел. Эгерде көрбөй калган болсо, все, истерика, да? Потому что вот уже көрбөй калдыбы, для ребенка это смерть. Все, мен жалгыз калдым, мен өзүм калдым, мен эч кимге керегим жок, мени эч ким жакшы көрбөйт, мени баардыгы таштап кетти деген сыяктуу вот таштанды сезим дагы ушул жерден пайда болот. Или болбосо вот 2,5 жашка чейин апасы дагы роддомго төрөгөнү кетти, баланы мен азыр келем деп таштап кетти. Ага айтпайт, биз айтпайт го. Мен азыр келем, мына туруптур, азыр мына дейбиз дагы, ошо бойдон сызып кетебиз. Биз ошол убакытта түшүндүрүп, мен